Акча адамды бузбайт. Акча адамдын ичини ачат. Ошондо жакшы бизнесмен болом десеңиздер, анткени акча көбөйтөм, акча деп атасыздар. Темаңыздар ошондой. Аны жөнөкөй киши акча жыныс болуп калыптыр. Бул акча деп эле жүрө берет экен деп. Итак эле бияка ошондой түшүнүгүңүздөр болсо туура эмес жерге келдиңиздер. Анда бизнесмен болгон керек. Анткени бизнесмен акча табып, акчаны көбөйтүү менен эмес да. Бизнесмен ошол да. Ошого сөзсүз эмне кыласыздар? Сөзсүз акчаны бузат деп, акчаны жаман көрбөңүздөр. Анткени бизнес бул акча. Акча менен жүрөт. Бүт нерсечи бизнесте. Акча адам бузбайт, акча адамдын ичин ачат. Эгер акчаңыз болуп типа бузулуп кетсеңиз, анда мурда эле бузуп элеңиз, ичиңиз ачылды, ошол нерсени көрсөтөт. Же башка бирөө акчасы көбөйүп кетти, бузулуп кетти, мындай десеңиз, ал итеги эле мурда бузат. Просто ичин ача албай жүрөт. Ачса элдер шылдыңдайт, акчасы жок. Акчасы болгондон кийин анан баягы айта албаган нерсесин айтат, кыла албаган нерсесин кылат. Баягында эме болуп жүрсө, өч алам депсе, өчүнү алат. Ошол сыяктуу акча ошону усиление кылат да, бир нерсени көбүрөөк кылат. Ошо разрушение да көп кылат, ошол сыяктуу. Ошого акча адам ичин атат. Ошон үчүн эгер жакшы адам болсоңуз, акча тапкандан коркпоңуз, анткени акча адамды бузбайт.